Кудайга болгон ишенимди мен башта колдончу эмес экем да. Ошону колдонгондон кийин мен баштагыдан да күчтүү болуп баштадым да. Алла менен сен байланыштуу болсоң, сен үчүн чечилбеген маселе жок экен да. Сен билесиң, бул ар бир жашоодо болуп аткан нерсе, бул Алладан келди. Азыр Алладан келди, Алла мээримдүү зат, значит жакшылык менен келди эткенсиң да. Байлыкка жеткен учурда жүрөктүн тынчтыгы болбосо бактылуулук боло албайт да. Жүрөктүн тынчтыгын кантип табабыз десе, ошол бизге дин, ошол Куран, ошол биздин ислам динибиз көрсөтүп коюптур. Зекет берилген байлык сууга чөкпөйт, отко күйбөйт дейт го. Ошол чөкпөшүн, күйбөшүн толук ишенем да. Адам баласы дейт, эки эле максатта иштеш керек экен да. Биринчи максаты дейт, иштешиң керек рызкың адал болуш үчүн дейт. Анткени сен иштебесең, кыймылдабасаң, үйүңдө жатсаң, сен тилемчи болот экенсиң да. А тилемчилик адал эмес экен да. А эми экинчи максат дейт, сен бирөөгө пайда жеткириш үчүн иштешиң керек дейт да. Мусулман адам бай болуш керек. Жумушту кылып атканда сөзсүз түрдө ким акча үчүн кылган болсо ал ийгиликке жетишпейт. Эгерде ким бирөөгө муктаждыгын чечем, бирөөгө жардам берем деп бизнес кылган болсо, анда ал сөзсүз ийгиликке жетет дейт да. Ийгиликтин сыры эртмеки багындатта деди. Канча байыса байысын, ал эгерде ал мусулман болгон болсо, ал мусулман сөзсүз түрдө закет берет, сөзсүз түрдө садака берет, сөзсүз түрдө бул динге салымын кошот да. Бисмиллахиррахманиррахим. Боорукер жана мээримдүү Кудайдын аты менен баштамакчыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү эфирде Заман подкаст кайрадан силер менен жана бүгүнкү биздин аябай сонун бир кызыктуу маегибиз болот. Албетте эми дин ар тармактуу, ошондуктан бүгүн дагы Кыргызстандын бир маанилүү тармагын алдыга чыгарган инсандарды студиябызга конокко чакырдык. Алгач ушул көрсөтүүбүздүн демөөрчүлөрү Нурзаман курулуш компаниясынын жалпы эмгек жамаатына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Албетте динибиз ар тармакты каралган. Анан эң чоң багыт болгон бул ошол соода багыт болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө да Кыргызстанда соода тармагы, ошол бизнес тармагы аябай өнүккөн деп ойлойбуз. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө бизге конокко келип отурушат андай аябай кызыктуу конокторубуз. Силерде ошол соода тармагында, бизнес тармагында мындай мусулман болуп туруп, жакшынакай мындай чоң ийгиликке жетишкен адамдар катары көрүп атабыз. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Биздин студиябызга кош келиңиздер. Ассаламу алейкум рахматулла. Алейкум салам. Алейкум ассалам. Биздин конокторубузду жакындан тааныштыралы. Бул Cool Bros компаниясынын негиздөөчүсү Сүймөнкул Жолдубаев мырза. Мына бүгүнкү күнүбүздө дагы көптөгөн жаштарыбызга, ишкерлерибизге ушул текстиль тармагында кызыгып аткан адамдарга дагы өз багытын кенен таанытып, үйрөтүп, мындай айтканда илимдин садакасын таратып аткан инсан катары биз абдан жакшы билебиз. Ошондой эле биздин мамлекетибизде, Кыргызстанда, Бишкекте, Ошто болсун ири чоң курулуштарды жасаган, ушул батирлерди курган Нурзаман курулуш компаниясынын башкы директору Кудрет Карыев мырза бүгүн буйруса коногубузда. Бул инсандарды чакырганыбыздын себеби, бул инсандарды мен жеке өзүм көптөн бери жакындан тааныйм. Булар бир гана ишкерлик менен алек болбостон, ушул ишкерлик кылып, аны менен катар ушул динди жашап, диндин көз карашы менен соода кылып, мындай айтканда компанияларын жетектейт. Буйруса ошонун сырлары менен бөлүшөт буйруса. Ошондуктан абдан бир кызыктуу маек болот деген чоң бир ишеничим бар. Биринчиден ошол Сүймөнкул байкебизден, Аксакал байкебиз катары силерге суроо бергим келип атат. Ошол сиз ишкерлик качан баштадыңыз жана кайсы тармактардан баштадыңыз? Ассаламу алейкум. Биз эми ишкерликти 2000 жылдары баштадык. Андан бир аз эртелек деле баштаганбыз, бирок кез менен эс алып ошондой иштеп баштаганбыз. Текстиль тармагында 2008 жылдан бери иштеп келатабыз. Бүгүнкү күнү жалпысынан 16-17 жылдын тегереги болуп турат. Иш алып барганыбызга шүгүр, жакшы, алдыда ийгиликте иштеп келе жатабыз. Cool Bros'то канча киши иштейт? Cool Bros'то бүгүнкү күнү
1,5 мың киши иштейт. Дагы бир башка компанияларыбыз бар. Ал жалпысынан 2,000 бизге караган компанияларда 2,000 киши иштейт. Дүйнөнүн 6-7 өлкөсүнө экспорт кылабыз товарларыбызды. Ар кандай кийимдерди, 1-чи, 2-чи, 3-чү кабат кийимдерди тигип сатабыз да. Эми бисмилла байкем, ушул жумушуңуз кандай башталып калды? Кандай кыйынчылыктар болду? Кандай ийгиликтер болду? Дин түшүнүгү сизге бул жолдо кандай жардам берди? Ошондон кеп кылып берсеңиз. Эгерде дин түшүнүгүнөн кете турган болсок, анда бир аз арткараак кетебиз. Эң аркадан баштайлы. Аркадан баштайбыз. Тарыхтан баштайлы. Динге кандай келип калган учурларды айта турган болсок, мен ушу 2000-чи жылдардын тегерек четинде динди кабыл алып баштадым. Биринчи динге көз карашым аябай мындай башкача болчу да. Жанымда дин тутунган кишилерди мындай бир аз башкачараак көз карашта карачу элем. Эмне эле эми жаш эле туруп дегендейчи. Бир аз жогорудан карап, Мен ушундай бир өзүмчө бир аларга болгон бир көз карашым бир аз башкачараак болчу да. Анан мен өзүм Кудай ушундай бир тагдырды туш кылды. Ошондой 2 жылда бир иш жүрүшпөй, ушундай бир аябай бир кризис абалга келип, анан ошол учурдан мага ушу жолду көрсөтүштү да. Алып келип ушул жака биринчи эле баштаганда ушул баягы сенин соодаңа жардам берет, сага соодаңа пайда болот деп соода дубасын окутушуп, үйрөтүшүп. Анан баягы нерсени кылсам чото болуп атат. Анан мени ушул баягы динге үгүттөшүп, мүмкүн болушунча өздөрүн динди ачканга аракет кылышты да. Мен ошол учурда динди кабыл алгандан кийин, динге чейин өзүм жалгыз болгон болсом, динди кабыл алгандан кийин мен аркамда бир аябай чоң күч пайда болду да. Баягындай дух пайда болду да. Баягы Кудайга болгон ишенимди мен башта колдончу эмес экенмин да. Ошону колдонгондон кийин мен баштагыдан да күчтүү болуп баштадым да. Аябай мындай, анан ар бир кылган ишиме баягы сүйлөшүп, өз алдымчачы сүйлөшүп, баягы дуа кылып, баягы ушинтип баягынтип баштагандан кийин менде ушунчалык жумуштун дагы жылышы жакшы болду, өзүмү да мындай эркин сезип баштадым да. Мына ошол күндөн баштап баягы өзүмү туура тарбиялап келдим. Негизи ага чейин деле, мисалы үчүн менде андай жалган сүйлөө же болбосо бир алдап коюш бир маселе жок болчу. Көрсө эми ишкерликте да ушул аябай маанилүү экен. Ошол динге келгенден кийин менде бул нерсе такыр токтоп, менде ушул нерсе алдыга карай гана жылып баштады да. Мына ошол күндөн баштап анан иштеп баштап ар кандай бизнестерди кылдык. Мигрант болдук сыртта, мигрант болуп да иштеп жүрдүк. 5-6 жыл ушул жакта сыртта жүрдүк. Андан келип ошол Алматыдан Кыргызстанга келип, ушул жерде жашап, үйлөнүп ушул жерде туруп калдым. Анан ошол учурда мага ушундай сунуш келди. Партнерлордон чогуу иш алып барбайлыбы деген иштен улам, эмне иш кылабыз деп, анан ушул текстилди мен сунушташты да. Ушу текстилди сунуштап, анан ушул багытка кирип, ушул жакта кичинекей эле бир 60 квадрат жерде 4 машинканы коюп алып иш баштаганбыз. Иш баштап, ошол жерден бүгүнкү күнү ошондой 1,5-2,000 кишиге жумуш орун түзүп, ошондой иш алып барып келатабыз. Ушу көрүүчүлөр Дениз байке аябай кызыгып атса керек, бул киши мындай иши жүрүшпөй, анан бир дуа кылып баштаптыр, анан дуага ишениптир. Эмне дуаны окуду болду экен деп. Аллахумма антал гани ва анал фахрина фаман ядул фахрина илал гани я раб деген дуа экен да. Мен аны түшүнбөйм баштачы. Ошону бирок баягы ишенич, кыйынчылык адамды ушундай түтөткөн. Ошондо жаттаган дуа кийин ушуну кайра айтылам деп күндө 100 жолу айтам да. Соода кылып атканда да айтам да ушул дуанычы. Анан ошондой кылып неметкенден кийин мен өзүмө айтып атпаймынбы, ишеничтүү болуп калдым. Укмуштуудай баягы кылган ишим кетип баштады да. Кудайга ишеничим дагы ишенип баштайм да. Барган сайын Кудайга ишеничим күчөп баштайт да. Эми бул жерде айткым келген нерсе, бул жерден талим тарбия ала турган нерсе, мен көпчүлүк кишилерде ушул биз өзүбүз түшүнбөйт экенбиз да, бизде жакшы курал бар, жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ишенип, ниетти эле түздөп койсоң, бунун баардыгы алдыга жакшы жылат да. Болгону биз ошол нерселерде бир аз мындай бир дуалды аша албай туруп калат экенбиз да.
ошол дуалды ашып чыгыш керек экен. Андан кийин кетти. Алла Тааланын казынасы дагы ачылат. Чыныгы ар бир кылган ишиң дагы берекелүү болуп баштайт. Ар бир жүргөн күнүң өзүңө ыраазы болуп жүрөсүң. Ниетиң жакшы да. Таза болду, Машалла, Сүймөнкул байке, ошол жашоода кандай соодаларды, ошол эмелерди, бизнестерди баштап, анан айыгына ошол текстилге келип калыптыр. Анан ушул Кудреттен да сурагым келип атат. Өзү жаш болуп туруп, бирок мындай соодада мындай жакшынакай ийгиликтерге жетип, ошонун сыры эмнеде? Анан ошол ислам дини ошол жумушта кантип сизге жардам берип атат? Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден ошо чакырууңуздарга чоң рахмат. Ушундай сиздер менен маектешип, ушундай жакшы маселе сүйлөшүп атканыбызга аябай сонун. Биринчи эле эме компаниябыз жөнүндө, өзү жөнүндө тарыхын сурап атасыздар. Компаниябыздын тарыхын мындай башынан баштап алып келсе, бул бир 30 жылдан нары узарып калат да. Анткени биз эми өзүм 28 болсом, компания кантип 30да десек, анда биз экинчи поколение бизнесмен болуп калабыз. Биздин аталарыбыздын туугандары, достору болуп компанияны мындайча айтканда ошо базардан негиздеген да. 90-жылдар ошо базар экономикасы жаңы эле баштаганда базардан негизделип, ошол бирок башталганда эле ошо курулуш тармагынан башталды. Курулуш материалдарында. Ошо аталарыбыз болсо, ошо биринчи поколение болсо, ошо курулуш материалдарын сатуу менен башталган. Биз болсо, өзүбүз болсо бизнесте тажрыйбабыз 12 жыл болуп атат. 2012 баштаппыз. Бирок биз уже экинчи поколение уже өндүрүштөн баштадык. Ошо курулуш материалдарын өндүрүш кылып, мына экинчи уровень болуп баштадык дагы. Ошол акырын барып, уже 2015-жылдардан барып туруп, уже чоң курулуштарга айланып кетти. Бул уже мына 3-чү этап буюрса. Ошентип азыр Нурзаман компаниясы эми официально 9 жыл деп айтып атканыбыз, бул ошо 2015 түптөрүндө, бирок тамыры 30 жылдан нары кетет да. Ал эми динге кандай бизге жардам берип атат, кандай маселе болуп атат дегенде, негизи эле сөз бар эмеспи, эми эки дүйнөнүн бактылыгы динде деген, оказывается, бул чынында эле туура сөз экен. Чынында эле мусулман болуп туруп бул жашоону жашаш аябай жеңил болуп калат экен да. Мусулман болуп туруп ушундай чоң компанияларды башкарыш дагы аябай жеңил. Анткени сен түшүнөсүң, баары Алла Тааланын колунда. Сага жакшылык келсе да Алладан келди, бир кыйынчылык келсе да Алладан келди. Ар бир нерсе жакшылыкка деп билесиң да. Ар бир нерсенин хайыры бар деп коет го. Ар бир нерсе значит жакшылыкка. Проблема болсо да кыжаат болуп койсоң, акчаң көбөйүп кетсе да, азайып кетсе да, мындай жашоо ушундай бир баланска келип калат экен да. Эми ошо азыр Сүймөнкул көз айткандай эле, бул ушундай чоң күч, ушундай чоң курал, Алла сага жардамчы болсо, Алла менен сен байланыштуу болсоң, сен үчүн чечилбеген маселе жок экен да. Сен билесиң, бул ар бир жашоодо болуп аткан нерсе бул Алладан келди. Раз Алладан келди, Алла мээримдүү зат, значит жакшылык менен келди эткенсиң да. Ушул бизнести алып кетиш дагы биз бир убакытта динге биз деле келгенибиз бир 6 жылда болуп калды, бирок динге чейинки жашообуз бар. Анан дин менен бизнес кылган опыт эки башка нерсе да. Бул ушундай жеңил, ушундай сонун рахат менен иштейсиң, рахат менен жашайсың. Ошол жолдон эми эч качан кайтпасак, ошол жол менен эле соодабыз, бизнесибиз да ошол жолдо эле жүрсө, жашообуз да ошол жолдо жүрсө деп ниеттебиз иншалла. Сүймөнкул байке, албетте ар бир ишкер үчүн өйдө ылдый учурлар мына Кудрет айтып өткөндөй эле болот. Ушул ылдый болгон кезде адам балким бир кээ бир учурда банкрот болгон, акча жоготкон кезде, же кээ бир адамдардын терс мамиле көргөн кезде ушундай дин түшүнүгү адамга кандай жардам берет? Сиздин жашоо тажрыйбаңызда? Бизде ушундай учурлар, бизнесменде күндө эле ушундай учур болот да. Күндө эле ушундай учур болот. Күндө көйгөй, бул көйгөйдү баягы чындап кайрыласың да. Кайрыласың, Алла Таала өзүң чечип бер. Биз кимбиз? Биз эми сенин гана немеңе муктажбыз депчи, жардамыңа муктажбыз деп. Анан бул жерде аябай туура нерсе, эгерде дин түшүнүгү жок кишилер психологко барышы мүмкүн да. Бирок бул жерде ушул нерсенин ырахатын алгандан кийин адамда эч мындай бир көйгөй болбой калат. Чындыгында эң акыркы куптан намазындагы болгон баягы жеңилдөө болду. Ошондо бүтөт да биздикичи. Көйгөй куптан намазда бүтөт. Андан кийин тынч уктайм да. Тынч уктайм, эртеси дагы туруп алып, дагы ошондо көйгөйдү чогултам, бирок ошол кечинде уже айтып, баягы ички
кыйналууларды ошол жерден айтып чыгып кетесиң да, жеңилдеп чыгып кетесиң. Ошол аябай жакшы нерсе да. А вот мындай эми байлыкты ар ким ар кандай түшүнөт. Эми сиздер муну да көрдүңүз, тигин да көрдүңүз, башка чет өлкөгө чыгып жүрөсүздөр, мисалы үчүн дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекеттерине барып жүрөсүздөр. Ушул эми мисалы үчүн кээ бир адам ойлошу мүмкүн да, мен ушул машинени алсам, анан мен ушул үйдү куруп бүтсөм болду, менден бактылуу адам жок депчи. Мисалы үчүн ушул сиздерде байлык түшүнүгү кандай? Мисалы үчүн эми колунда бар адамдар деп айтып өтөйүнчү. Жеке мен үчүн жүрөктүн тынчтыгы бул байлык, чоң байлык. Эгерде буну дагы мындай бир алып кете турган болсок, дагы чукулап изилдей турган болсок, ар бир адам бактылуу негизи. Ар бир адам бактылуу. Машинага жеткенде, же эки этаж үйгө салганда, же дагы бир кайсы бир материалдык көз караш менен аны чектей турган болсок, эгерде ошол байлыкка жеткен учурда жүрөктүн тынчтыгы болбосо бактылуулук боло албайт да. Байлык жок да. Ошон үчүн бүгүн күндүн чыкканы, көзүбүздүн көрүп турганы, ден соолуктун жакшысы, дем алып атканыбыз бул өзү бактылуулук. Буну бир нерсеге чектесек болбойт да. Жалпысынан баягы жүрөктүн тынчтыгы ушул бактылуулукту өстүрүнө байлык, чоң байлык. Себеби мен бир ушундай жана Сакып Сабанжы деген Туркияда ушул аябай бай адам болгон экен да. Анан ушул кишинин бир сөзү бар экен, баласы тилекке каршы мындай денеси иштебейт экен да. Баш эле мындай, денеси такыр кыймылдабайт экен. Өзү дагы мындай ушунчалык Туркияга эң чоң дүйнөлүк компанияларды алып келген биринчи ишкер адам экен да. Анан ушундай кааласа мындай завтракты Туркиядан кылып, обедти Францияга кылууга мындай жеке учактары бар, мүмкүнчүлүгү чоң адам да. Бирок өзү да тамак аш жеп аткан кезде мындай пюреден башка тамак жей албайт экен да. Ушундай Кудайым чектеп коюптур да. Пюреден башка жегенге болбойт экен. Ашказаны кабыл албайт экен. И плюс баласы дагы жанагындай денеси кыймылдабайт. Ошол киши айтыптыр да, мен дейт бүтүн байлыгымды ушул эгер балам эл катары басып калса, эл катары чуркап калса, өз муктаждыктарын мындай айтканда кылып калса, мен бүт байлыгымды бергенге ыраазы элем деп айткан сөзү бар да. Ошол кезде мындай балким ошол чындап бай адамдын ушул чын жүрөктөн айтып аткан сөзүн угуп аябай таасир калтырат. Себеби биз дагы мына балдарыбыз аман эсен болгонуна мына шүгүрү келтирип, себеби көптөгөн түрдүү кыйынчылыктарда жашаган адамдар бар азыр. Албетте биз баарыбыз алхамдулилля Кудай Таалам бизге чексиз байлык берип коюптур. Бирок муну көргөн бар, көрбөгөн бар. Кудреттен да ошол суроону сурап көрөлү. Ошол кудрет үчүн байлык эмне экен? Негизи байлык бул эмне десе, бул ошо өзүңүн максатыңа жеткенде дагы бир жетиш үчүн бир инструмент деп айтса болот да. Анан ошол эмнеге бул байлык максат болуш керек десе, байлык максат эмес, максат бактылуулук болуш керек да. Бактылуулук анан ийгиликтүү жашоо болуш керек экен. Мен да бир кыскача эле окуяны айтып берип коеюн. Ошо бизде көп адам ошо байлыкты максат кылып, байлыкка аракет кылат экен. Ошо мен бай болоюн деп. Анан кийин ошол нерсе адамдар көптөгөн бир кыйынчылыктарга туш кылат экен. Ошондой эле мен өзүм башыман да өткөн бир мындай бир кичинекей тарых бар. Бир 5-6 жыл мурун биз жаш иштеп калдык, жаш бизнеске келип калдык. Чоң бизнес болуп калдык. Анан бир аз бизнесте жүргөндө ишкерлер көп түшүнөт. Бир аз нагрузка болот. Күнү түнү стресс болосуң. Анан кийин ошентип мен жылда больницага жата турган болуп калдым. Ошо бир аз профилактикалык больницага жатам, уйку качат, димедрол менен уктайсың, ушундай аябай кыйынчылыкка түшүп калган күндөр болот. Анан больницага жатам. Ошону 1 жыл жаттым, 2 жыл жаттым. Анан 2 жыл жатканда атам келди больницага. Мен атам дагы мындай даанышман, көптү көргөн киши. Анан келип жалгыз келди. Анан аябай жакшы сүйлөшүп отурган мага айтты. Балам деди, дүйнөдө 2 түрдүү адам бар деди да. Бир бай адам болот, бир анан ийгиликтүү адам болот деди. Бай адам деген бул ушу дүйнөнүн акчасын баарын тапкан дейт. Азыр сиз айтып атпайсызбы? Дүйнөнүн баарын акчасын тапкан дейт. Чөнтөгүнө мындай баарын салып кой дейт. Бирок акчадан башка баарын жоготкон дейт да. Ден соолугун жоготкон эң башкысы дейт. Үй бүлөсү менен мамилеси начар, тууган урук менен мамиле начар дейт. Эл менен болгон мамилеси начар. Элдин арасында кадыр барк жок дейт. Анан ийгиликтүү адам бар дейт да. Бул
байлык дагы тапты дейт, ден соолук тапты дейт, дос тууган тапты дейт, үй бүлөсүнө баары сонун, балачкасын жакшы тарбиялады дейт. Мындай ар тараптуу ийгиликтүү дейт да. Эми сен азыркы кетип аткан жолуң ушул жашта эле ошентип ооруп атсаң дейт, сен ким болосуң деп атпайбы, сен байдын жолуна түшкөн окшойсуң дейт да. Ошол жерден аябай ойлондум да. Атам кетти, мен аябай бир күн ойлондум. Аябай ойлонуп, мен чындап эле ким болгум келет? Мен бай болгум келеби же ийгиликтүү болгум келеби ойлодум. Жок, мен ушул күндөн баштап ийгиликтүү адам болом дедим дагы. Ошондон кийин максат байлык эмес, ийгилик болуп келди. Максат байлыктын ордуна ийгилик деген максат коюлду. Эми ийгиликтин ичинде ошол баары жок нерсе ичине камтылыптыр да. Киреше дагы жакшы болсун, ден соолук жакшы болсун, баары жок жакшы болсун деген максат коюлуптур. Эми ийгиликке дагы эмнеге жетебиз десе, эмне үчүн адам жашоосуна ийгилик керек десе, мына Сүймөнкулов айткандай, ар бир адам бактылуу болгусу келет экен да. Ушу байлыктын артында деле бактылуулук болсо деп издейт экенбиз, ийгиликтин артында деле артында бактылуулук болсо керек деп издейт экенбиз. Баары жок нерсенин артында бактылуулукту издейт экенбиз да бизчи. Эртең менен туруп эле жөнөбүз, эмне үчүн? Ушу барып аз иштесем мен бактылуу болом, аз бирөө менен сүйлөшсөм бактылуу болом. Биздин акыркы максатыбыз бактылуулук экен да. Эми суроо бактылуулук кайда жатат десе, бактылуулук ушул азыр Сүймөнкулов айткандай эле эми жүрөктүн тынчтыгында экен да. Канча адамдар бар ушундай көп нерсеге жетип, ушунча көп таптуу, бирок жүрөктө тынчтык жок. Жүрөктүн тынчтыгын бир сезип алган адам эч качан андан кайткысы келбейт да. Жүрөктүн тынчтыгын кантип табабыз десе, ошол бизге дин, ошол Куран, ошол биздин ислам динибиз көрсөтүп коюптур. Ар бир акыбалда бактылуу болушту. Ушу дин менен жаша, соода кылсаң дин менен соода кыл, үй бүлөңө дин менен мамиле кыл, досторуң менен дин жолунда мамиле кыл. Болду, ошол жакта бактылуулук бар. Ошондон жүрөгүңдө тынчтык болот. Жашоодо эмне гана болбосун, бактылуулук болот деп ошол биз ийгиликтүү болобуз керек. Эмне үчүн? Максатыбызга жетип бактылуу болсок деген. Бул дүйнө, ал дүйнө бактылуу болсок деген максатта. Сонун сөз. Бир күндө сахабалар, кедей сахабалар пайгамбарыбызга келет го. Анан айтышат го, ушул байлардын даражасы бизге караганда дагы жогорураак Кудайдын алдында. Эмнеге деп сураса, алар дейт, биздей эле намаз окушат, биздей эле орозо тутушат, бирок мындан сырткарыда зекетти да төлөшөт, садаканы да беришет. То есть ошол Кудрет айткандай, мындай байлык бул инструмент да. Эгер ошону туура колдонсок, дагы соопту мындай көбүрөөк тапсак болот да. Бул да акиретке болгон инвестициябыз да. Ошондуктан силерде бир кандайдыр бир экмасы барбы силерде? Ошондой байлыктын бир бөлүгүн ошол садакага беребиз, бир бөлүгүн зекетке беребиз, кайрымдуулук кылабыз. Ошол байлыктардын немесин кантип сарптайсыңар да? Сүймөнкулов айке, зекетти кандай бөлүштүрөсүз? Негизи ушул зекетти дагы адамдар тилекке каршы эми бүгүнкү күндө мындай садака менен зекеттин айырмасын билбей калат экенбиз да. Себеби динибиздин эң бир башкы түркүктөрүнүн бири, негиздеринин бири бул зекет. Ушул ла иляха иллаллах Мухаммад Расулулла аркасынан намаз, анан үчүнчү дароо зекет келет, туурабы? Ушул зекет бергенде адамдардын ниети да маанилүү. Устаз, туурабы? Туура. Ушул мен ушул Алла Тааланын астына ушул буйругун, ибадатын аткарып атам, муну зекет ниетинде берип атам деп. Эми баары бере албайт, себеби бериш кыйын. Бул да бир ыймандын бир сыноосу. Сүймөнкулов аке, ушул зекет берип баштаганыңыздан бери жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Зекет негизи эмне? Бөлүшүп өтсөңүз. Негизи эле баягы бериш деген маселе келип атпайбы башында элечи? Бериш аябай кыйын да. Кыйын эгерде түшүнбөсө. Түшүнгөн киши үчүн ал уже баягы ырахат. Бергенден ырахат алганды үйрөнүп алган киши ал жашоодо бактылуу да. Жашоодо бактылуу болуп эсептелет. Менин оюмча мындай башында мен деле көп бере алчу эмесмин. Бергенден бир аз кыйналчумун. Мен ошентип баягы мындай айтканда тренировка кылып отуруп, мен ушуну үйрөндүм да. Үйрөнүп алгандан кийин аны мен чындап бул нерсе менен эсептешип калдым. Мен алдын ала эсептешчү абалга өзүмө тарбияладым десем болот да. Бирок эми баягы мен берем деп мактаныш маселеде эмес. Баягы суроо келгенден кийин ошол суроого карата айтып атам да. Бериш бул зекеттин байлыктан зекетти бериш бул милдет. Ошону бере албай калсам
кыжалатчылык болуп баштайт да жүрөктөчү. Анан ошол кыжалатчылык мени сөзсүз түрдө ошол көп өтпөй ушул нерсе байкалып баштайт да. Ошон үчүн зекетти бериш биринчи очередде турат. Мүмкүн болушунча буну ай сайын бериш. Жылда берем деп баягы адам өзүн алдайт. Жылда көбөйүп кетет суммасы. Аны берип чыгарыш кыйын болуп калат. Соода бизнесте акча жетишпей турат баары бир. Ошону ай сайын бериш аябай жакшы адат деп эсептейм. Биз берип келатабыз, Кудайга шүгүр. Баягы ошол ишенич ошончолук баягы зекет берилген байлык сууга чөкпөйт, отко күйбөйт дейт го. Ошол чөкпөшүн, күйбөшүн толук ишенем да. Бул биздин практикабызда дагы болду да. Болду, биз көрдүк ушуну. Ошон үчүн мен бул тармакта алдыңкы болгонго аракет кылам. Машалла. Кудуреттин пикирин билели. Эми сиз айткандай ушу зекеттин 5 фарздын бири болуп атпайбы? Зекет эмне десем, ар түрдүү түшүнсө болот экен. Бул бир мындайча айтканда бир иш кылсаң дейт, партнер менен иш кылсаң дейт, биригип иш кылсаң дейт, 2 партнер болсоң, 3-үчү мен болом дейт Алла Таала. 4 партнер болсоң, 5-чи мен болом дейт. Ошондой эле бул зекет деле мындай Алланын акысын берип коюш экен да. Алланын акысын берип коюш керек, Алланын долясы экен да. Сен Алланы мындайча айтканда бизге Алла партнер болсо эң сонунда сага эң жакшы жолду көрсөтөт, өзү жардамчы болот. Ошондой эле Алла Таала өзүнө долясын аз эле сураптыр да. 2,5% да. Бул если мамлекеттик деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде карасак, аябай аз. Европанын мамлекеттеринде 48, 50, 30дан ашык кетет да. Аябай чоң налогтор, а бирок Алла болсо өзүнүн акысын аябай эле аз эле сурап койгон. Сен Алланын акысын бересиң 2,5%. Эми Алланын акысы дегенде эми Алла өзүн албайт да, ошол эле муктаждарга, колунда жокторго алат. Сен алардын акысын бересиң дагы. Эми Алла сага шерик болуп, сага партнер болуп, сени ишенген азыр Сүймөнкул ака айткандай жамандыктан сактайт, ар кандай бале кырсыктардан сактайт. Сени өзү Алла коргоочу. Ошо бизнесиң непосредственно бизнесиң сактап бериши, ошо Алла страховкасын болот да. Ошо Аллага араз партнер, азыр сен деле бирөөгөн компанияга бошто партнер кыл, бирок анын долясын бербесең ал сен эмне дейт? Ошондой эле Алла бизге партнер, Алла бизге жардам берсин деген, ошондой эле Алланын зекетин долясын бересиң 2,5% кылып туруп. Ошо менен Алла Таала сени ар тараптан колдоп сактап келе берет. Дагы бир мындай маселе бар экен. Мен ушуну кишилердин ичинде арасында көрүп жүрөм. Экөөбүз эгерде бир пикирге келип партнердук ишин алып барайлы деп аткан болсок, экинчи партнер болуп аткан кишиден сен зекет бересиңби, бербейсиңби деп сурашат экен адамдарчы. Эгерде сен зекет бербеген киши болгон болсоң, анда сен мен партнер боло албайм дешет экен да. Ушуга чейин барышат экен. Менин оюмча бул туура да. Туура, себеби бул зекет берилбеген акча баягы суу булганып калганда кирдей эле. Ошол эгерде зекети берилген болсо, бул таза дегендейчи. Ошондой партнер менен чындыгында иш дагы тез жакшы жылат да. Анан кайсыл жактан табап келген акча дегендей, бул дагы мындай тарыхы аябай маанилүү болуш керек экен деп. Адал акча болуш керек экен дегендей дагы немени алып келет экен да. Негизи бизде ишкерлер ушул нерсеге кээде маани бербей коебуз. Биз баягы партнердүү деле кетебиз. Азыр айтып атпайбызбы? 2 адам бириксе, 3-үчүсү партнер Алла Таала мен болом деп атат. А бирок экинчи адам кандай адам эле? Зекет берген адамбы, бербеген адамбы? Ушул маанилүү экен да. Негизи эле партнерлор жөнүндө бир аябай жакшы бир нерсе айтып берейин. Бүгүнкү күндө жалпы кыргыздардын ичинде ушундай түшүнүк бар. Шериктүү ашты ит жебейт дегенчи. Мен оюм башта ушуну угуп, мен жакшы мындай түз эле кабыл алчумун да. Көрсө бул туура эмес экен. Буну кандай деп неметсек, бүгүнкү күндөгү биздин бирикпей аткандыгыбыздын, партнер болбой аткандыгыбыздын себебинен көпчүлүк бизнестерди биз чоңойто албай жүрөбүз да. Дүйнөдөгү белгилүү компаниялардын бүт бардыгында партнерлор бар. Алар дагы мындай айтканда 50% меники, 50% сеники эмес, кээ биринде 1% дагы эле бар да. Партнердук деген нерсе өзү аябай чоң бир тема экен. Бул ушул темада мен оюмча биз көп түшүнө албай атабыз да. Европалыктардын арасында статистика боюнча узак партнердук 300 жыл болуптур.
мусулмандар арасында 80 жыл болуптур партнердук. Неге ушундай болуп калды? Мусулмандар партнердукту түшүнбөйбүзбү десек, көрсөк Куранда бир бет аят бар экен. Партнердук боюнча эки адам иш кылган болсо, ниеттери бир болгон болсо, кагазга жазышып алсын, жазышканда адилеттүү бирөө күбө болсун деген аят бар экен. Биз ушул аятты бүгүнкү күнү колдонбойбуз дагы. Сен досум, сен тууганым, сен жердешим деп туруп эле баалуулуктар бир эмес, максаттар бир эмес, мындай бир акчадан эле партнер болуп туруп, көп өтпөй биз сүйлөшүүнү жакшы кылбай, көп өтпөй биз ажырап калабыз дагы, бири-бирибизди жамандап жатып калабыз да. Биздин ушул кемчилдиктерибиз ушул болуп атат. Эгерде партнердо бир иш кыла турган болсо, жазышып, буга адилеттүү нотариус эгерде бизге аныктап берсе, укугубузду коргоп берсе, анда бул партнердукта жакшы болот экен. Өзү негизи партнердукта чындыгында Кудурет айткандай, эки адам бириккен болсо, үчүнчүсү Алла Таала мен болом деп аткандай эле, өзү ошондой бириккенде бир кошо бир эки эмес, бул 11 да. Алла Таала ошончолук неме деңгээлде үчүнчү күч ошончолук деңгээлде чоң жардам берет экен да. Машалла. Мындай эми ишкерлик кылган адамдар, бизнес кылган адамдар, анын убактысы аз болот го. Мисалы үчүн сизде 2000 адам иштесе, сиздерде да 1,5 миңдей, 2 миңдей адам иштейт мисалы үчүн. Анан эми иши көп, процесстер көп, түрдүү кишилер менен жолугасыздар. Анан намазга убактыңыздар болобу мисалы үчүн? Эми кээ бир адам айтышы мүмкүн да, менин убактым жок эле деген мисалы үчүн көп ушундай нерселер бар. Анан намаз кандай жардам берет жашооңуздарда? Сен чай ичпей кое аласыңбы? Кое албайсың да. Ушундай эле адат болуп калат да. Барып ушундай эле. Эми баягы окубай жүргөн адам ошентип убактым болбой, арканына шылтон ашышы мүмкүн. Сопсон эле убакыт болот. Эч эле мындай бир тоскоолдук болбойт. Мындай бир чогулушта отуруп калсаң эле бир канча-мынча мындай кечигип калбаса, так калган учурда намаз болбосо бир нерсе иш бүтпөй аткандай эле кыжалатчылык пайда болуп калат. Ал кыжалатчылык ушунчалык чоң кыжалатчылык адамды тынч койбойт да. Мындай орусча айтканда совестиң чыдабай калат да. Көрүп турат, убакыт бар, кантип окубайсың. Окуган жеңилдик берет да, Кудурет, туурабы? Эң туура, эң сонун. Эми намазды чындап эле азыр намаз жөнүндө айтсак, ошо намаз менен окуп, намаз менен Алла менен байланышып, өз маселелерин чечип, Алла менен көйгөйлөрүн чечип, ушундай Алла менен байланышты үйрөнүп алган адамдар эми эң сонун эле сопсон түшүнөт, ал кандай рахат, алга убакыт өзү чыгышын, убакыт наоборот намаз окусаң берекелүү болушун эң сонун эле түшүнөт. Эми намазга эми келебиз деп аткандар үчүн баягы сөз бар го. Баягы эфирге чыгып алып туруп, бал жөнүндө хоть миллион жолу айтып берсең дагы, бирок ал адам балдын даамын сезе албайт дегендей эле, алып барып эле бир мындай ос тийсин, бир эле ос тийсин, көрсүн, ошондо эмне экенин түшүнөт дегендей эле, ошондой эле да. Намаз окуп жүргөндөр азыр намаз жөнүндө рахат нерсе баары билет да, түшүнөт. Эми окуп электер жөнүндө аны азыр 1000 жолу айтсаң дагы даамын сезе албайт. Ошону лучше бир ос тийиш керек да. Бир ос тийиш керек. Эми бизде сиз айткандай ошончолук жумуш бар, ошончолук көп жолугушуулар бар. Бирок бир канча жыл бери намаз окуп көрүнүп калды. Намазыбыз бир аз калып кеткен күндөрү, калган баары жок нерсе патронда болуп кетет. Баары жок нерсе жетише албай калабыз. Намаз менен биз азыр кандай болуп калды? Бир аз маселе болсо, ошо намаз окуйсуң, намазда эле бир аз Аллага дуа кылып коесуң маселеңе, андан кийин барып өзүң чече бересиң да. Карасаң сен баргы чейин уже маселе сага ылайыкталып уже чечилип калган да, мындай. Бир нерсени биринчи жибитип коет го, ошондой эле намаз жибитип коет, сен барып жөн эле мындай акыркы менен кылып коесуң да, көзгө көрүнөт. Ошого намазга убакыт өзү чыгып атат, намазың болгондо башка нерсеге убакыт наоборот берекелүү болуп атат. Намазсыз жашоону элестетиш аябай кыйын. Намаздын орду чоң. Ошол бизде кээ бир адамдар ибадат деген сөздү мындай бир аз тарыраак түшүнөт го. Ибадат дегенде ошол бул намаз, жаңы орозо, ошол ажылык болуп калышы мүмкүн деп түшүнүшөт. Бирок чындап айтканда мындай соодада ошол исламский принциптерди колдонуу да бул да аябай чоң ибадат да. Анан ошондо мусулман бизнесмен кандай мындай сыпаттарга ээ болуш керек? Кандай болуш керек мусулман бизнесмен адам? Баягы Индонезияга дин 50 тыйын менен жеткен деп эсептеп ушинтип айтышат го. Балким бир аз башкачараак.
ошол жерде баягы адилеттүүлүгү аябай чоң таасир берген да ошол элгечи. Бизнесте дагы эле ушундай да. Адам адилеттүү, ишенич болуш керек да ушул адамгачы. Ошондо гана бул баягы бизнесте өзүңө чоң жардам берет. Ишенич биринчи ушул ишенич орнойт адамга. Андан кийин калган нерселер куралат да. Ал ишенич болмойун эч бир нерсе куралбайт. Ошон үчүн бул мусулмандардын ичинде же болбосо бизнес кылам деген кишилердин ичинде эң маанилүүсү адептүүлүк, ишенич. Тоокелчилик кандай болот, Кудурет мырза? Себеби бизнесте тоокелчилик маанилүү. Биз дагы Алла Таала тоокел кылабыз. Негизде бул дүйнөгө өзгөрүүлөр ошо тоокелдин арты менен келет экен да. Бул дүйнөгө жаңылыктар дагы, жаңыруу бир бар жок келген нерсе. Бир адам кайсы бир учурда тоокел кылыптыр, ошо менен азыр ушул дүйнөдө колдонуп аткан нерсенин баары тоокел менен келген экен да. Ушул ишкерлерге Алла берген сыфат ушул тоокелчилик экен негизичи. Негизи эле Куранда да ушундай сөз бар экен, мен адашпасам, негизи ушу байлык кимге берилет десе, сабырдууга и тоокел кылганга дейт экен го. Ошо эки сыфат үчүн гана берилет дейт экен, акылга башкага эмес. Ошону чындап эле караса көп эле бизнесмен бирөө менен шерик болду, бир бизнес баштады, бир 2000 доллар табам деп 20 000 доллар рискке койду. Ошол 2000 долларын таба албай калган учурда чыныгы ишкер эмес адам ошол жерде сабыр кылбайт дагы, меникин эптеп, меники чыгыш керек дейт. А эми ишкер адам болсо, мейли дейт, сабыр кылат экен. Болбой калды, макул, меники күйсүн дейт экен, менин ошо акчам күйсүн, меники макул деп сабыр кылат экен дагы. И ошондой эле рискке барды, сабыр да кылды. Ошол адам кийин бир аз убакыттан кийин эле уже кайра иши жүрүп кете берет экен да. Ага ал жөнүндө угат экен башка адамдар. Бул мен иштесең болот экен. Өзүнүкүн берип болсо дагы, өзү күйсө да, бирок бирөөнү күйгүзбөйт экен дегени менен ошол сабыр менен риск, мындай тоокелчилик экөө бирде жүргөндө гана адам чыныгы ишкер болот экен да. И тоокелчиликтин артында, тоокел дегенде бул тоонун нарагына бара албай атканда сен барып туруп эле бар нерсени табып келет экенсиң да. Тоокел тоонун аркы бетин көрсөтөт экен. Ошо баары жок жаңылык, баары жок келгенде ошо тоокелдин артынан келиптир да. Анан негизи эле буга чейин суроо берип калбадыңыздарбы? Ошо ишкер мусулман кандай болуш керек депчи? Кандай сыпаттарга болуш керек? Мен ошо жакында эле ошол өзүмө бир сабак алдым, ушундай мындай үйрөндүм. Биринчи ишкер эмне үчүн мен иштеп атам деген максатты туура түшүнүп алышыбыз керек экен да. Биз эми баягы ишкерлер башында ишти баштаган чынында эле баары жогубуз пайда табайлы деп баштайбыз да. Үй бүлө багыш керек, мындай кылыш керек деп андай өзүңөн баштайсың да башында элечи, жашообузду оңдойбуз дегенде мындай кылабыз. Эми бирок ал этаптан өтүп калгандан кийин мен эмне үчүн иштеп атам деп суроо бергенде, жакында эле ошо биздин бир алымдын сөзүн уктум. Адам баласы дейт эки эле максатта иштеш керек экен да. Биринчи максаты дейт, иштешиң керек рызкың адал болуш үчүн дейт. Анткени сен иштебесең, кыймылдабасаң, үйүңдө жатсаң, сен тилемчи болот экенсиң да. Тилемчилик адал эмес экен да. Эми экинчи максат дейт, сен бирөөгө пайда жеткириш үчүн иштешиң керек дейт да. Башка үчүнчү максат жок экен, сен бай болуш үчүн иштешиң керек, сен тигинде болуш үчүн. Эки эле максат экен. Биринчиси адал болсун, экинчиси пайда жеткирсин. Ушул түшүнүктү мен чынында өзүм жакында эле түшүндүм, бирок ушул түшүнүк мага келгенден кийин жашоодо ушунчалык бир жеңилдиктер келди. Ушунчалык көп нерсеге жеңил карап калдык. Анткени мындай случайлар болду да. Мына жакында эле баарыбыз башыбыздан пандемия өтүп көрдүк. Биз канчалаган объекттер салдык. Пандемияда көрдүңүз, канчалаган инфляция болду. Тем более курулуш тармагы бул ушундай да. Бул бир продукт бир 2 жыл, 3 жыл күтөсүң да. Ушундай некоторые анча-мынча баягы үйлөрдөн, объектлерден биз пайда көрбөй да калган күндөр болду да. Карайсың, санайсың, ошончо рискке киресиң, ошончо акча киргизесиң, ошончо сен үйдү салдың. Мындай канчалаган жылдарга сен жоопкерчиликтүү, морально мындай сен жоопкерчиликтүү алдың да. Анан эми бул жеңил дагы жумуш эмес да. Ответственность, элдер жашайт, элдер уктайт ал жердечи. Анан кийин сен ошончо жумуш, оор жумушту кылдың. Анан кийин карап туруп, карасаң определенный үйлөрүңөн, объекттерден пайда жок да. Пайда таппадың, анан кийин бир убакта ушундай менде болду. Эмне үчүн биз ушундай оор жумуш тандап алганбыз? Эмне үчүн биз ушундай оор сфера тандап алганбыз деп аябай кыжаат болдум да. Же биз деле эл катары эле жеңил эле жумуш кылбайлы, соода эле базардан алдың саттың, эң жеңил жумуш деп алдың саттың да. Же болсо бир заводдон алдың саттың, гарантиясы болсо заводдон сурайт. А бул жакта өзүң жер табасың, өзүң тыйын кыласың, өзүң мындай кыласың да, анан кийин еще элдер жашап аткан сен мындай тынч укташың керек да. Ошол үйдө тынчтык болуш керек депчи. Жер титресе ордунда туруш керек деп. Анан ошончо сен кирип турам, бирок пайда таппасаң кыжаат болосуң да. Эмнени туура эмес кылып атам деп, анан жакында
мындай бир нерсени туура эмес кылып атабыз деп жүрдүм да. Пайда таппай калдык, значит биз максатыбызга жетпей атабыз дегендей бир ойдо жүрдүм да. Анан мына бир жарым жыл, бир жылдын аралыгында эле ушул бир сабакты көрүп калдым да. Адам баласы эки эле максатта иштеш керек. Адал болуш үчүн, экинчиси пайда жеткириш үчүн бирөөлөргө дегенден аябай ойлондум да. Мындай шылк этип тура, андан кийин карадым. Макул, ушу пандемиядан кийин биз пайда көрбөппүз. Бирок биз дин боюнча эсле алсак, канча пайда жеткирдик деп туруп карасак, ошол да акыркы 4 жылдын ичинде сиз айткандай 700-800 миң деген адамдарга ошол 4 жылдын ичинде бир күн токтобой айлыгы берилип аткан, ошолор үй бүлөсүн багып аткан, ошолорго рызкыга себепчи болуп туруппуз. Бул бир. Экинчиси, мамлекетке жүздөгөн миллиондон ашык акчалар мамлекетке налог төлөнүп тур. Эки, шаарда, Ошто, Бишкекте, шаарларда жаңы объекттер салынып тур. Жаңы элдерге батирлер менен камсыз болду. Бир сапаттуу шаарга көрк кошо турган дагы да канча бир өсүүлөр болуп тур. Канча мен пайда жеткирдим деп карасам, менин ишим ошондой сонун экен да. Бул архитектурага пайда экен, бул адамдарга пайда экен, бул адамдар тынч жашайт экен, бул ошондой. Ошон үчүн адам эч качан мен канча пайда алдым деп карабаш керек экен. А эми сен канча пайда аласың, сен ал уже тагдырыңа жазган деп билишиң керек экен да. Сен өзүңө канча пайда жеткирип атам деп карайт экенсиң. Ошол күндөн баштап мен өзүм мындай айтсам, жумушум дагы бир кийинки этапта сүйүп калдым да. Бул аябай чоң пайда жеткирип аткан жумуш турбайбы? Канчадан башын биз азыр миңден утабыз, бирок канчалаган адам башы биригип атат бул жерде. Ошондон бери түшүнүп туруп, значит биздин пайдабызды мен канча пайда алдым деп эсептебешим экен. Мындан кийин канча пайда жеткирем. Эми ниетибиз 1000 адамга пайда жеткирем десем, Алла Таала 1000 адамга ылайыктуу ресурс жиберет экен. Миллионго пайда жеткирем, миллионго ресурс жиберет экен. Эми ушул биз өзүбүздүн бизнес менен, значит ушунча чоң, канча бизнесибиз чоңойтсок, канча компанияны чоңойтсок, ошончо биздики пайда жеткирген, дин боюнча миссиябызга жеткен болот экенбиз деп азыр аябай ушундай бир жеңилдеп, ушундай бир жаңы мындай экинчи дыхание ачылып турган кез болуп атат да. Ушул бирде ушул түшүнүктү түшүнүп алгандан кийинчи. Бизде да ушундай стереотиптер болуп калыптыр го. Мусулман адам мындай кедей болуш керек, байкуш болуш керек дегенчи. Жөнөкөй болуш керек. Ошол кантип кандай карайсыңар? Мусулман адам негизи жөнөкөйлүк жакшы сапат негизи. Канчалык баягы буну баягы байлыгы болсо деле, жок болсо деле жөнөкөйлүк жакшы сапат. Бирок ошол эле учурда бирөө бизди мындай үстүбүздөн басып койбош керек да. Ар бир адамдын өзүнүн немеси баягы ички дүйнөсү бар, кордосту бар дегендей. Ошол намыс бар, ушун чегинен ашпаш керек да. Мусулман адам бай болуш керек. Өзү негизи жана Кудурет айткандай, эгерде байлык мага келген болсо, мен жардам берем деген ниетте болгон болсо, эмнеге болбойт? Бай болсо болот да. Мисалы, ошол эле учурда жумушту кылып атканда сөзсүз түрдө ким акча үчүн кылган болсо ал ийгиликке жетишпейт. Эгерде ким бирөөгө муктаждыгын чечем, бирөөгө жардам берем деп бизнес кылган болсо, анда ал сөзсүз ийгиликке жетет дейт да. Бул мунун баардыгынын башында ниет эле. Эгерде ниет эле сен ошол жака буруп койгон болсоң, Алла Таала сөзсүз түрдө сага жардам берет. Себеби ниетиң жакшы да сенин. Ошон үчүн бул баардык жаш ишкерлерге дагы аябай маанилүү нерсе. Кылып бир нерсени баштап атканда ниет аябай маанилүү. Ниетти ошол Кудайдын ыраазылыгына, мен бирөөнүн муктаждыгын чечем деген ниет болгон болсо, ал канча байыса байысын. Ал эгерде ал мусулман болгон болсо, ал мусулман сөзсүз түрдө закет берет, сөзсүз түрдө садака берет, сөзсүз түрдө бул динге салымын кошот да. Менин оюмча бай болуш аябай туура нерсе. Негизи эле мусулмандын сооданы, же болбосо ушундай бай болгондор кандай болгон, бизге исламдын тарыхында сонун мисалдар келип бизге, биз ошол мисалдардан улам ушундай бир пикирлерге келип отурабыз да. Ошон үчүн мусулмандар бай болушун колдойм, болуш керек. Биз баардыгыбыз бай болушубуз керек. Баардыгыбыз бай элебиз. Кудайга шүгүр дейли. Эң негизги нерсе буну материалдыкта, же болбосо бир үйдүн немеси менен, чеги менен алган туура эмес. Ар бир адам бай. Бүгүнкү күнү шүгүр келтирген адам эле болсо, бул сөзсүз түрдө бай. Биз бүгүнкү жашап аткан жашоону
Чыңгыз хан дагы жашаган эмес да. Бүгүнкү күндөгү биз жүргөн колдонуп аткан, биз көрүп аткан жашоону биздин атабыз дагы жашаган эмес да. Биз шүгүр дейли ушул күнгө. Бүгүнкү күнү биз Африкадан мөмө чөмөнү алып келип жеп, дагы ар кандай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп атабыз. Акыркы үлгүдөгү самолетто учуп атабыз, акыркы үлгүдө машиналарда жүрөбүз. Ушул жашоого шүгүр келтирбеген анда башка жашоого шүгүр келтире албайт да. Ошон үчүн ким шүгүр кылса, ага Алла Таала дагы кошуп берет экен. Ошон үчүн шүгүр аябай маанилүү нерсе. Куранда да айтылат го, эң мындай жакшы соода бул Аллах менен болгон соодасы депчи. Анан бир жерде окудум. Бирок ушундай бизнесмендерди, мындай 3 түр бизнесмен бар дейт да. Бирөөсү дейт, бул ошол 2,5% бере турган, мындай закетти бере турган бизнесмен дейт. Бунун инвестициясы дейт, ошол ахиретке болгон инвестициясы дейт 2,5% дейт да. Экинчи түр бул бизнесмен дейт, мен мисалы үчүн тапкан акчадан мисалы үчүн 20% же 30% Кудайдын жолуна берем деген бизнесмен экен да. Анысы ошол анын инвестициясы дейт 20-30% экен да, ахиретке кете турганчы. Анан үчүнчү түр дейт, бул кандай бизнесмен дейт? Бул бизнесмен ошол ниет тууралуу. Бул мындай бизнесмен, бул менде болгон байлыгым, менде болгон ошол соодам, бул меники эмес. Бул сеники. Кудайдыкы. Мен бул жашоодо жөн эле аткаруучумун. Исполнительный директор. Ошол үчүнчү адамдын эмеси дейт, инвестициясы баардык тапкан эмелер жака ахиретке кете турган эмелер экен да, кетет инвестиция катарчы. Бирок мындай сыртката караганда мындай жашоо бирдей экен да. Тигиде машинаны минип жүрөт, тигинде үйү бар, тигинде үй бүлөсүн камсыз кылат. Бул деле үчүнчүсү деле, бирок мындай инвестицияга караганда баардык тапкан нерселер инвестиция катары, сооп катары жака кете турган ошол үчүнчү түрдүн бизнесмендики депчи. Иннамал амалу бинният турбайбы? Баардык амалдардын баары ниетке байланыштуу. Баардык хадис китептер мына ушул хадис менен башталат. Эң башкысы ушул ниетибиз туура таза болуш керек экен да. Эми мындай бир суроо, ушул жакшы бир мусулман, ийгиликтүү ишкер кандай сапаттарга ээ болуш керек экен айтып бердиңиздер. Жана кандай сапаттарга ээ болбош керек? Мусулман ишкер адам кандай болбош керек, ошол тууралуу да сөз кылып койсок. Себеби ишкерликти баштагысы келген, же болбосо акырындап иш алып бараткан көптөгөн көрүүчүлөрүбүз бар. Ошого алар бизге да баарыбызга сабак болсун. Биринчи кандай ишкер коркок болбош керек. Коркок болсо ишкер боло албайт. Жалган сүйлөбөш керек. Жалган сүйлөбөш керек. Эң биринчи ушул жалган сүйлөш бул ишкерде кесет да. Кесет. Бая бир сөз бар го. Менин үммөтүм адам өлтүрүп коюшу мүмкүн. Же болбосо андан да оор күнөөлөрдү жасап коюшу мүмкүн, бирок жалган сүйлөбөйт дейт го. Ушул нерсени мен биринчи укканда ушунчалык катуу тийди магачы. Катуу тийди. Мен ошондон кийин мен башта да жок болчу негизи. Бирок ошондон кийин дагы алып алдым да. Бул буну тез угуп туруш керек буну. Себеби бул аябай маанилүү нерсе. Адамды кайрадан да ордуна келип түздөп кармап койчу нерсе да. Ошон үчүн ишкер коркок болбош керек. Экинчи жалган сүйлөбөш керек. Эң маанилүү. Сиздин оюңуз боюнча кошумча? Жана сараң болбош керек. Сараң болбош керек. Эч нерсе болбосо эле карасам. Жалкоолукту да кошуп коюшубуз керек. Жалкоо болбош керек. Жалкоолукта береке жок дейт го. Анан негизи эле ишкерлер чындыгы мындай алыска жете турган ишкер принциптерден бир өзүнүн принциптери болуш керек экен. Ошол принциптерден тайбаш керек экен да. Принциптен тайбаган ишкер эч качан кандай гана кыйынчылык болбосун, оор күн болбосун, ал кайра ушул Сүймөкулов айткандай мен эч качан жалган сүйлөбөйм деп коебу. Ал ошол принциптин кармайбы? Ада кризис болот, кыйын күндөр болот, кандай гана болбосун, бирок ошонун принципи жалган сүйлөбөгөнү аны кайра ийгиликке жеткире берет да. Кайра кыйынчылыктан чыгара берет экен. Жакында эле бир инвестор чоң байкелер менен сүйлөшүп отуруп болсак айтты ошондой. Чынында орусча айтат.
те, кто не изменяет своим принципам дейт да, эч качан жок болбойт дейт да. Ошондой эле ошол принциптердин эң чоңу ошол жалган сиз айткандай жалган сүйлөбөш болсо ал эч качан жок болбойт экен да. Сөзсүз Алланын бир жардамы келет, бир жактан выходтор келет экен. Ошол принциптерди кармап туруш керек экен, ошол аябай туура экен. Деңиз байке, менин оюмча ушул дисциплина да маанилүү окшойт, мындай өз убагында кыймылдап, анан таңкы береке дегенди кантип түшүнсөк болот. Динибизде айтылат го мындай, эртең менен таң атпай ишин баштаган, жашоосун баштаган адамга Кудайым ырыскысын кенен чачып берет депчи. Ушуну үйдө айылда жүргөндө энем айтып берчү эле да. Эрте турганга ырыскы чачат, анан ошол ырыскын терип калыш керек десе, ошондой биз эми ошону түз мааниде кабыл алчу экенбиз да. Анан көрсө эми дагы бизди эрте тургузуп неметкенге аракет кылат. Кийин ошол баягы динге келип, динде багымдаттан кийинки убакыттын баягы берекелүүлүгүн кийин түшүндүк да. Негизи багымдаттан кийинки элдер 9да турган болсо, мисалы үчүн, арасында 3 саат убакыт бар. Ошол 3 сааттын ичинде не деген жумуш бүтөт. Негизи чечилчү жумуштар саат 11ге чейин чечилет. Андан кийинки жумуштар мындай эле неме менен кетет да. Мындай оңой эле жумуштар да. Андан кийинкилери. Ошон үчүн эрте менен планды ушундай кылып койсо туура. Аябай туура деп ойлойм, колдойм да ошону. Эми оюнча эрте мененки береке деп калбадыңызбы? Чынында эле жакында эмес, бир 1-2 жыл мурун биз ушу иш кылып атканда, ушу жолубуз ушу дин жолунда болсун, туура жолунда болсун деп биз алымдар менен кеңешип турабыз. Анан биздин да бир чоң жакшы алымыбыз менен сүйлөшүп отурган суроо бердим да, суроо узаттым. Азыр эми дүйнөдө дедим ушундай көп китептер бар дедим. Ийгиликтин жолу бул да, ийгиликтин жолу буякта деген китептер жазылды. Мотивацияларды, мындай болсоң бактылуу болсуң, мындай болсоң тигиндей болот, жашоодо жетишесиң деген дүйнөдө миллиондогон китептер толуп кетти дедим ошо ийгилик жөнүндө. Мынтсең мындай болот, мындай кылсаң жашоодо баланс болот, береке болот деген. Анан айттым, бизде мусулмандарда да болсо керек мындай бир мотивация же бир ийгиликтин сыры деген мындай барбы, болсо айтып коюңузчу дедим да. Ийгиликтин сыры кандай бир айтып коюңузчу, мындай кыска бирок мындай в точку бир эме айтыңызчы десем, айтты, ийгиликтин сыры эрте мененки багымдатта деди. Анан кандай десем, сиз айткандай баягы бизди кичинебиз айтат эле го, баягы береке, ырыскы эрте менен чачылат дегендей. Бул ушундай дейт да, багымдат окуйсуң дейт. Багымдаттан кийин анан жашооңду баштап кетесиң дейт да. Ошонун ичинде кандай дейт, сен багымдат окудуң дейт. Багымдаттан кийин береке деген ушундай дейт. Сен багымдат окусаң дейт, ошол убакытка турсаң дейт, сен ишиңе дагы жетиштиң дейт. Сүйөнкулов айткандай 11ге чейин канча ишиңди бүтүрөсүң дейт да. Сен баары жок нерсеге вовремя жетишесиң дейт. Сен ошондой үй бүлөңө да убакыт жетет дейт. Досторуңа да убакыт жетет дейт. Саморазвитияга да убакыт жетет. Китеп окуганда, тамагыңа да. То есть эрте менен күнүң ушундай багымдаттан башталат да, баары жок анан по полочкам кетет дейт да. Анан сен эгер багымдатты кое берсең дейт, сен шашылып кеч калып турдуң дейт, же намаз окуп албадың дейт, же нормально завтрак албадың дейт, ишиңе эптеп шашып бардың, ал жактан жетишпедиң дейт. Шашып жүрүп үй бүлөңө жетишпедиң дейт. Шашып жүрүп ошентип жүргөн ден соолугуң кетет дейт. Багымдатың турса баары турат дейт. Бул мындай фундамент экен да. Багымдатың турбаса баары жыгылат дейт да. Билип койгун дейт. Ушул 1 саат бар дейт. 23 сааттан кымбатыраак дейт да. Ошол багымдаттан кийинки убакыт ушул 1 саат дейт. Ошол убакта мындай колдонуп калсаң, ошол убакта дуа кылса, ошол убакта кармап калган адам дейт, бул 23 сааттан кымбат 1 саат болот. Ушуну кармайт мусулман адам, ийгиликтин сыры ушуда деп айтып атпайбы? А мен буга чейин мурун бир китепти окуган болчумун. Ал китептин атын да эстей албай атам. Ошол жакта да ошондой жазган да. Ошол алар эми андай мусулман эмес го, бирок жазганда ошондой эме деген Тайна утра дегенби? Магия утра деген китеп окуганмын. Ошол жакта да ошондой жазган да. Ошол жакта дагы ошол эрте менен турган адам ийгилиги, ошол жерде эрте менен турган адам ийгиликтүү болот. Ушундай болот деп жазганы баягы
золотой час деп коет ал жердечи, ал китепти золотой час деп айткан. Мына кече биздин дамлабызда алдында ошентип айтты да. 1 саат 23 саатка тете эмес, 23 сааттан кымбатыраак деди. Мусулмандын мындайча айтканда ийгилиги ошол жерде жатат экен да. Эми бул албетте кыйын. Биз дагы ошого аракет кылып атабыз. Багымда атайын туруп береке дубасы бар, башка эмелер бар, ошолорду кылган аракет кылып атабыз. Чындап айырмалат. Бир күн багымдатка тура албай калсаң эле, мындай баягы домино көчкөндөй эле бир күнүң ошо домино сыяктуу көчүп кетти да. Багымдатка туруп намазың, дуа, зикир, дуалар баары сонун болгон болсо, ушундай баары жогу өзүнчө эле порядокко келип калды. Күндүң баягы бир күнгө ошошпой калышы мүмкүн да. Ошол баягы жакындалган эме бөлүшүп кеттим. Иншалла, бисмилла. Буюрса көрүүчүлөрүбүз дагы ойлойм эфирден кийин ушул намазга тура албай аткандар эми акырын баштап көрөлү, устаз турабы, себеби айтат, динде айтылат го намазды тургузгула дейт го. Ушул мына 5 убак болсо, ушул мындай бирин багымда токкан болсок ушундай болот экен. 5-өөнү бириктирсек мына тик туруп калат экенбиз, бирок ушул жолго бекемдеп калабыз да. Эми бул жерде баягы ыйманда өйдө көтөрүлүп ылдый түшүп турат да. Мен бул жерде биз Кудурет экөөбүз деле аябай таква көрүнө бербейли. Кээде биз деле уктап калабыз. Анан кээде ушундай ситуация ошол уктап калган кыжалатчылыкты пайда кылат да. Анан ошол кыжалатчылык болгон болсо да жакшы. Эртеңкисин кой деп неметин аракет кылып неметебиз да, түзөнөйлү депчи. Эми инсан унутучак да, кээде унутуп, кээде өйдө ылдый түшүп турат да. Ошон үчүн баягы аракет сөзсүз күндө кичинеден аракет болуп турса аябай жакшы. Сүймөнкул байке аябай жакшы сөздү айттыр. Ошол ыйманда мындай бир көтөрүлүп, кайра түшүп мындай эмеси бар. Анан силер кандай эмелер бар, методикалар бар? Ошол ыйманды мындай күчөтүү, мындай күчөтүү үчүн, бекемдөө үчүн кандай иштерди аткарасыңар? Сабакка барасызбы, мечитке барасызбы? Кур'ан окуйсуңарбы? Биз негизи ушул бир 20 жылдын тегерегинде стабилдүү сабакка барабыз. Жумада бир жолу. Бир аз ошол жерден бир аз өзүбүздү бир аз бекемдеп, мындай турлап 1-2 саат ошол дин чөйрөсүндө. Андан кийин тегерек чет аябай маанилүү. Биздин сүйлөшкөн, катташкан, мамилелешкен кишилердин көпчүлүгү ошол дин чөйрөсүндө болгон үчүн сөзсүз бир мисал келет да. Сөзсүз бир окуя айтат, же хадис айтат, же бир аят айтат. Ошентип сени эскертип турат да. Анан ошол жакшы экен. Ошон үчүн чөйрөнү сөзсүз наркы чөйрөдөн берки чөйрөгө өзгөртүш керек да. Өзгөртүп ошол адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүш керек. Ошондо адамга мындай күнүмдүк эскертүү берилип турат да. Мен ошол шүгүр айтам, баягы чөйрөм бизнес чөйрөсү болгон менен ошол динге багытталган кишилер болгон үчүн сөзсүз түрдө ошолордон таасир алып турам. И мени тарбиялык жактан дагы мындай буруп түздөп турган кишилер көп да. Чөйрөчүн, Биз эми сиз айткандай күндө эле ыйман бир көтөрүлөт, бир түшөт. Анан азыр биз көбүрөөк ошол ыйман түшүп бара жатканын сезип баштаганда, намаздар бир аз калып баштаганда, Сүмөк айткандай тура албай калганда, анан эмне кылабыз? Чоң ажы дагы айткан го, телефонду алып барып зарядка сайганда эле 3 күнгө даватка чыгабыз, телефондорду өчүрөбүз, элдин жашоо турмушун көрөбүз, бир аз нафсын четке кагып, элдер менен кошулуп, идиш жуйсуң, ажатканда жуйсуң, кызмат кыласың. Мындай сен баягы сиз айткандай бул дүйнөдө сен эч ким эмессиң. Сен эч ким эмессиң деп ордуңа түшүп, бутуңду мындай жерге тийип, телефон деген өчөт. 3 күн кармабайсың, бир гана сүйлөсөң, жакшыны сүйлөйсүң, саясатты сүйлөбөйсүң, дүйнөнү сүйлөбөйсүң, бир гана ошо Алланы сүйлөп, бири-бириңе кызмат кылып, шаарда жүрүп азыр ажаткана тазалайсың, ал жакка барып ажаткана тазалайсың, мечит тазалайсың, идиш жуйсуң, тааныбаган адамдарга тамак жасайсың, жакшылыкка чакырган, ошентип бир аз кайра аябай мындай өзүңдү түзүп аласың да, мындайча айтканда калибровка кыласың, анан кийин обратно келип туруп кайра ошол энергия менен кайрадан кийин жумуштарды улап, кайра ошентип анан түзөлүп кете бересиң. Анан өзүң баягы сезип каласың, кайра заттан кайра чыгасың, ошентип эле өзүңдү бир аз. Анан эң Сүмөк өтө туура айттыңыз. Чөйрөдөн анча баягы динден түшүнүгү жок чөйрөгө барып туруп бир 2-3 саат отуруп калсаң,
чыгып өзүң да ойлонуп каласың. Мен балким бир нерсе туура эмес кылдым депчи, баягындай ой жүгүртүң уже өзгөрүп калат дагы. Анча намазың калып кеткен неме момент болуп калат да, баягы сүйлөшүп отуруп эле башка эле нерсени сүйлөшүп атып, башка жакка кетип каласың. Андан кийин аябай сонун бизнесмендер, динде жүргөн, аябай чоң садакалар кылган, аябай жакшы иштер кылгандарга барып туруп, ошол эле убакта сиз айткан намазы калбаган, тахажжудтар калбаган, ушундай сонун бизнесмендер бар азыр. Сүйлөшүп отурасың дагы, анан алардын кылган иштерин, алардын кылган Аллага болгон ибадаттарын, Аллага болгон ишенимдерин угасың, анан деп карап туруп өзүң эң артта экенин сезесиң да. Анан дагы аракет кылып баштайсың. Токто иманыма иштейин, токто мен да садака көбөйтөйүн, мен да жакшыраак адам болоюн, дагы жакшы адам болоюн деп ошентип умтулуп баштайсың да. Мына кечээ эле биз ошол жака барып келдик, Алайкууга. Жакшы бир агалар ошентип 10 километр өзүнүн чөнтөгүнөн ушундай бир жол салып берди. Кыргызстан тарыхында бул биринчи жолдо окшойт, мына частный эме. Аны эме алдагы аябай бешмал динде жүргөн, аябай жөнөкөй кичпей эле адам, анан жаш жигит, сиз айткандай анан анын угасындагы көрөсүң 10 километр салып атат. Мындайча айтканда баягы жакшылыкта жарышуу башталат да. Токто иманыбыз дагы күчөтүш керек экен. Что биз дагы чөнтөктөн ушундай чыгып, биз дагы ушундай жакшы иштер кылыш үчүн деп ошондон кийин чөйрөнүн влияниясы ушундай экен да. Ушундай адамдардын жакшылык кылганын көрөсүң дагы, сага жугат да. Мен да ушундай жакшылык кылайын. А бир адамды көрөсүң дагы жөнүндө бир мындай жаман иш кылса, ага деле тартып кетет да. Конкуренция барбы? А бул жакта болсо ушундай чөйрөң жакшы болсо, ал сенин иманыңа да пайда берет, ал сага мындай жакшылыкка жарышууну да бир ойготот экен да. Ошого чөйрө и ошол даватка чыгып ушундай иман жаңылап чыгасың. Ушул садакада чындыгында жакшы себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтат. Ким садака кылса, анын Алла Таала өмүрүн узартат дейт, өмүрүнө береке берет дейт. Садака кылган адамын Кудай Таалам кырсык бале жамандыктардан сактайт дейт. Садака кылган адам эч убакта байлыгы азайбайт дейт. Пайгамбарыбыз ушуну гарантиялап айткан, устаз туурабы? Ким садака кылса дейт, гарантия берем, байлыгы азайбайт дейт. Жана ким садака кылса, эч бир учурда кембагал абалына түшүп калбайт дейт. Эми анан дагы садака тозок отуну өчүрөт деген да мындай сонун хадистерибиз бар, айтор. Көрсөм мунун баары бирок муну билиш бар, жашаш бар да. Көптөгөн мындай сахабалардын жашоосунда дагы мындай мунафыктар да болгон, эки жүздүү кишилер болгон. Алар орозо да кармач экен, намаздарын да бекем окуч экен, бирок садакага келгенде, дин жолунда чыгарууга келгенде эч аябай кыйналышчу экен да. Ошондуктан айтат, бул дагы өтө бир мусулман адам үчүн маанилүү сыпат. Иншалла Кудай Таалам баарыбызга ошол бекем, ушул жолдо бекем болууну насип кылган болсун. Негизи чындап айтканда, анан садака нерсенин да мындай туура түшүнүшүбүз керек. Себеби бүгүнкү күндө мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү мындай жакшы бар болгон кишилер деле садаканы мындай 100 сом берип коет, мисалы үчүн же 20 сом берип коет, анан ошол менен мындай садака бердим деп өзүн сөзүп эметип коет да. Анан негизи мындай садака мындай канчалык, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мындай канчалык чоң болсо ошончо жакшы да. Буга да мындай адам өзүн тарбиялаш керек окшойт да. Анан силер да ошол садаканы көп берип атасыңар. Анан мындай кантип баштадыңар, анан ошол жомарт сезимге кантип келип калдыңар да? Биз аябай эле жомарт деп эсептебейбиз. Бул биздин көз карашыбыз. Анча мынча да. Кудурет менен сүймөк кылып периштер болуп калдым деген. Негизинен жакшы суроо да. Жакшы суроо. Садака аябай маанилүү нерсе. Буну бериш чындыгында мен башында айткандай эле кыйналам бериштен. Бул оңой эмес бериш. Үйрөнүш керекпиз бугачы. Мен бир нерсени түшүнүп калдым. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү садака берилгенден кийинчи адамдын жүрөгү тынч болот. Бирөөгө берип, ошол адам муктаждыгын чечип, ошол адам үй бүлөсү менен ошол жерде жакшы бир маанай пайда болгон болсо, баягыны көрүп ырахаттанасың да. Бул ырахатты башка жактан таба албайсыз. Бул ырахат өзүнчө бир өзгөчө ырахат. Буну жасап көрүш керек да. Жасап көрсөңүз анда байкалат. Анан садака 100 сом бериш, 20 сом таштап коюш же 500 сом таштап коюш бул анчалык деле жакшы садака эмес деп эсептейм. Берсең жакшыраак бериш керек. Анан
калп эле берип өзүң алдабагыла деп өзүнчө бай адамдар тууралуу айтып атабыз туурабы? Мүмкүнчүлүгү. Эми бирок дагы мейли бөлсөк болот. Кимдир бирөө материалдык жактан садака берет, кимдир бирөө убакыттан садака берет, кимдир бирөө билимден садака берет. Мына бүгүн биздин дагы бияка келип отурганыбыз дагы бир билимден берип аткан садакабыз. Себеби байлыктан садака берилиш керек, убакыттан берилиш керек, билимден да берилиш керек да. Себеби билимдин садакасы, билимдин зекети 100%. Буну бөлүшпөсөк, биз кимдир бирөө биз менен да бөлүшкөн, биз да бөлүшүшүбүз керек да. Анан биз эле билип алып секреттерди, силерге айтпай коюп дегендей маселе түшүнүктө жүргөн ишкерлер да бар. Көпчүлүк эшигин жаап койгон ишкерлер да көп, мисалы үчүн бүгүнкү күнү. Бирок ошол бөлүшүү менен акчаны бөлүшсөң дагы көбөйүп атат садака, билимди дагы бөлүшсөң көбөйө турган садака бар да. Ошон үчүн бул жерде материалдык садаканы бериште мен биринчи эле ушун баягы ишкерлерге дагы же болбосо биздин мекенчил жаштарга дагы айтып кетким келет. Бүгүнкү күнү биз мамлекет алдындагы бериле турган налог деген төлөм бар. Ошону бербей туруп биз 10 сом, 100 сом, 200 сом көчөдө бергендигибиз эсептелбей, устаз ал сизге суроо болот. Негизи менин оюмча биз мамлекеттин алдында милдеттүүбүз бергенге. Ошону Кудай да көрүп турат да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ишкердин сапатын кантип баалайбыз дегенде төлөгөн салыгынан, анан ошонун берген убагында берген налогтору убагында болгон болсо мен үчүн бул баалуу ишкер. Бир кишинин налогун төлөсө дагы мен үчүн баалуу ишкер да. Садака сөзсүз түрдө берилиш керек. Бул акчадан берилип, ошол учурда Кудай тараптан сөзсүз түрдө кайта турган нерсе. Бул биздин акыл эсибизге туура келбей калышы мүмкүн, же жаңы динге келген кишилерге бир аз мындай кызыктагай көрүнүшү мүмкүн. Кантип садака берилсе байлык кемип калбайт деген түшүнүк биздин логикабыз менен туура эмес болуп калышы мүмкүн. Буну кантип айтам? Окуучулардан агай сурайт экен: балдар, мына 100 сом бар эле бул кишинин. Ушундан 10 сом садака берип койду бул киши. Канча сом калды десе, балдар айтат экен 90 сом калды депчи. Бул биз ойлоп тапкан, биз колдонгон математика да ушундай. Бирок жараткандын математикасы башкача жүрөт да. Бул агай айтат: жок балдар, бул садака берип атпайбы? Эгерде бул садака берилген садаканы Алла Таала айтат 100 эселеп, 1000 эселеп мен буну көбөйтүп берем пендеме дейт. Эгерде ошого чын жүрөктөн буну Алла Таала жалган айтпайт. Буну айткан болсо аны аткарат. Бул көчөдөн уккан сөз эмес да. Буну толук ишенип туруп ушул ишке амал кылган болсо точно ошондой болот да. Баягы 10 сом, баягы 90 сомдун алдын өтүп калат да, 1090 сом болуп калат да. Бул утту да. Бул акырет үчүн утту. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө чоң маани жатат. Дүйнөдө бардык эле бай болгусу келет, ийгиликтүү болгусу келет, бирок бул нерсени аткарбай эле ошондой болгусу келет да. Аз да болсо 10 000 сом айлыгың барбы? 1000 сомун бер да. 10 000 сом айлыгың 1000 сомун бер. Же болбосо 500 сомун бер, жок дегенде. Ушинтип бере турган болсоң, дүйнөдөгү бардык байлардын бардыгын сурап кетсең, иши качан жакшы жүрүш баштады десең, садака бергенден баштады дейт да. Мен деле ушинтип айтам. Меники деле ушу садака бергенден баштады. Мен бердим, Алла Таала кайра берди мага, бере бердик, ушинтип эле келатабыз. Ушундай пикирлер. Кадырет сизге. Азыр сиз сөз баштап атканда аябай жакшы сөз баштап калдыңыз. Баягы элдер бизди мындай деп ойлоп калбасын депчи. Чынында эле бул өтө маанилүү нерсе да. Ушуну дагы белгилеп айтып коюш керек. Биз азыр адамдар аябай көп идеалдуулукка аракеттенип, же болбосо бирөөнү идеал тутуп, ушундай эме болуп атпайбы? Адам өзүн кыйнап атат да. Адам эч качан эч ким идеалдуулукка аракет кылбаш керек экен. Эч кимди идеалда тутпаш керек экен дагы. Бир гана бактылуулукка эле аракет кылыш керек экен. Жөнөкөй эң жеңил жол менен бактылуулукка аракет кылыш керек экен. Эми азыр биздин дагы айтып аткан сөздөр бул дагы биздин андай эмеспиз да. Биз андай эмеспиз, баягы сөз барбы? Бул тилге эң жакын бул булат дегендей. Адам бирөөгө айтып атып, өзүбүз ошого умтулат экенбиз да, ошого аракет кылат. Баягы бирөө тамеки ташташ үчүн эмне кылыш керек десе, бирөө ага айтыш эмес,
ал өзү бирөөргө айта беришкен тамеки ташта деп берип акырынан кийин ошого келип туруп өзүнө келет экен, акырынан өзү таштап коет экен да. Ошондой эле биз азыр айтып аткан нерселер чындап эң жаман эле биз болсок керек. Бул биз айтып аткан нерселер биз ошондой болгондуктан айтып аткан эмес, бул биз да ошол нерсе туура экен деп бир жактан угуп келип, бир жактан көрүп келип, же болбосо бир аз тажрыйбадан көрүп келип, ошондой нерсе туура экен, ошондой жашоого аракет кылыш керек экен, баарыбыз ошого аракет кылсак ошондой сонун болот экен деп биз да ошол жолдун бир башталыш четинде турганыбыз да. Ошо менен бөлүнүшүп атат. Анан сиз айткандай бул эртең бизге дагы бир оорчулук болуп калат да. Чынында эле элдер ойлоп калса, булар ушундай турбайды ойлоп калса, бизге аябай оор болуп калат эртең. Мындай планканы кармаш керек да, идеальный болуп, түп-түз болуп, кыйшайып калбай. Бул ошого биз андай эмес. Биз ошого умтулсак, ушундай уктук, көрдүк, ошондой кылып жашагандан кийин аракет кылып атабыз деген мааниде да. Ошо садака боюнча, зекет боюнча. Бизде да өйдө төмөн болуп атат, бирок биз аракет кылып атабыз деген да. Эч ким идеал эмес. Идеалдуулукка аракет кылбаш керек экен, идеальный болобуз деп сынып калышыбыз мүмкүн экен да. Кандай болсок ошондой болойлу, бирок бактылуулуктун жолун акырын аракет кылыш керек экен. Ошондой эле садака жөнүндө сөз болуп атат. Садака дагы бул даже күлүп коюш деле садака деп атпайбы? Күлүп коюш садака дейт, акча бериш, жардам берип коюш, жакшы сөз айтып коюш дейт. Садаканын түрүн баарын колдонушубуз керек экен. Баарын колдонуп, ошондой эле эң көп садака десе баары эле ошо тыйынды билип калган. Эми качан садака адам берип баштайт, качан ошо жеңил болуп калат, качан ошо түшүнөт адам бул байлык, бул келген акча бул сеники эмес, бул Алланыкы. Сиз айтпадыңызбы? Бул Алланыкы деп түшүнүк келсе эле болду. Ал сен өзүңө ким деп ойлойсуң? Ортодогу курьер да. Сага жибердим, буга берип койду, сен алып барып берип койдуң, сага доставка заказдар көбөйдү да, мындайча айтканда. Ошентип эле садака бул Алланыкы, бул адамдын ырыскысын мен аркылуу Алла берип койгонуна шүгүр деп туруп рахмат айтып коюш керек экен. Алла кааласа башка аркылуу берип коет эле, каалады мен аркылуу берип кой деп сүйүнүп бере беришибиз керек экен да. Бул ошолондо анан сиз айткандай жеңил чыгат экен. Эми ошону биз дагы унутуп калабыз, анан кийин кыйналып каласың да. Анан кайра бир аз эстегенде эле бирөө сага же эстетип коет, же эстегенде анан бир аз жеңил болуп калат. Эми ошол түшүнүккө мындай жөн эле акылыбыз менен билип эмес, ошону жүрөгүбүзгө киргизген аракет кылыш керек экен. Ошондо да биз да жетебиз деп буйрса, биз да ошонун аракетиндебиз. Ошондой деңгээлге жетип алсак деген да. Иншалла жетсек керек кылайбыз да. Кыска бир тарых тууралуу айтып койгум келет. Жаңы эле ушул подкастыбызды баштап атканда, ушул Рамазан айында баштап калдык. Кудайга шүгүр, Денис байке анан мен Кудрет менен ушул Рамазанда ушу умрада жолугуп калдык. Сүйөнкул байке. Ошол жакта жолугуп, анан мен билген эмесмин. Кудрет өзүнүн жамааты менен, ушул Нурзаман коллективи менен, руководствосу менен ушул умрада экен. Биз болсо 2-3 досубуз менен отуруп туруп эле ушу Рамазан айтат го, Рамазандагы умра ажылыктын соогуна барабар дейт го. Анан бисмилля деп туруп эле бир сапарга чыктык. Анан акыркы күндөргө анан таваф кылып атып, Кудрет мырза менен жолугуп калдык. Жолугуп сүйлөшүп, анан сөздөн сөз чыгып, анан эмне кылып атасыз байке деп эле айттым. Ушундай заман деп подкаст баштап атабыз. Ушундай диний темаларды мындай сүйлөшүп, маектешип, адамдарга ушул жакшылыкты жайылтканга аракет кылып атабыз десем, байке бисмилля биринчи биз колдоп береличи деп, мына Алла ыраазы болсун, ушул Нурзаман жамааты бизге ушул 10 эфирибизде колдоп беришти. Алла таалам береке берсин. Биз абдан ыраазыбыз, биз абдан унутпайбыз. Буюрса ошого бүгүн биз дагы учурдан пайдаланып сиздерге, жамаатыңыздарга мындай ыраазычылык билдирели. Мен дагы Кудрет мырзаны чакырганымдын себеби эми бизге ушундай эфирлерибизди колдоп берди деп чакырган жок. Мен бул киши менен көптөн бери таанышып жүрөм. Өзүм мына 28 жашта болсо дагы ушундай көп чоң кишилер менен аралашып, чет өлкөлөргө чыгып, өзү дагы мына жаш кезинен баштап тажрыйба баштады. Көз тийбесин, мен абдан сыймыктанам. Биздин көптөгөн жаш жигиттерибизге үлгү болсун, жаш ишкерлерибизге дагы үлгү болсун. Буюрса ушундай бир ийгиликтерге иншалла сиздер да жетесиздер. Ушул мамлекетибизде жаштарыбызда ушундай өнүгөт деген бир жакшы ниет менен араң чакырып сураныч келип бер деп ушу бүгүн чакырып отурабыз. Алла таалам ыраазы болсун. Биз жамаатыбыздын атынан да Денис байке баарыбыз чоң бир ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул сиздер мына баарыбыз альхамдулилля умрага Денис байке менен да баргам, Кудрет менен дагы болдук, Сүйөнкул байке менен дагы кабандасында болдук. Альхамдулилля, Кудайга шүгүр, 1000 мертебе ыраазымын. Азыр эми баарыбыз сиздерди көрүп отуруп ушул нерсе ойго түштү. Буюрса ажылык дагы иншалла насип кылсын. Көптөгөн биздин ишкерлерибиз дагы бир ажылыкка барып келсин деп мен баарына сунуштайм. Байкелер жүрүңүздөр,
коркпоңуздар деп анан баары эми ишкерлер эмнеден коркот байке? Ошол жакта бир ай ошол жакта убактым өтөт экен да, биякта иштин баары калып кетет деп ушундай ойлой беребиз да. Ошогодай ошол убакытты Кудай Таалам мындай бир мүмкүнчүлүгүң жеткен адамга ажылыкты парз кылган. Иншалла ажылык кылган адамдагы бир жашоосунда береке болот дейт. Ким ажылыкка адамдар бир $3750 сарптап атпайбы? Бирок динибизде ушундай бир түшүнүк бар. Ким Алла Тааланын жолуна ажылык умрага сарптаган болсо, Алла Тааланын рызкысын дагы да көбөйтүп берет дейт го иншалла. Ошондуктан Сүймөнкул байкебиздин өзү ажыке. Буюрса эфирибиздин аягында бир батаңызды берип коюңуз. Алла ыраазы болсун. Ушундай көп ишкерлерибиз болсун деген бир жакшы ниет тилегим бар. Сүймөнкул байке, ошол ажылыкка барып келдиңиз. Ошол кезде кандай сезимдер болду? Кандай өзгөчө? Умрага барганбыз да. Анан ажылыктын айырмачылыктары кандай экен? Ага чейин кандай бир обновление? Өзүңүздүн мындай обновлениеңиз кандай болду? Умрага барган башта 2018-жылы умрага барып, умрадагы өзүнчө бир кызык окуялар болгон. Мен ошол сүрөт менин көзүмдө бар. Эч унутпайм. Эки атам, эки апам, устазым, келинчегим ушинтип барганбыз да. Жакшы бир инилер болуп. Барып, бул да мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк дагы ошол бир убакыт келди эле, биз бардык. Ал учурда экс муфти Замир кары менен барганбыз. Азыр бүгүн ал киши менен барыш кыйын болсо керек, бирок бизге ошондой насип болгон. Аябай жакшы болуп барып келгенбиз. Баягы Кабаны тиктеп, ата-энеңи алдыңа коюп, анан артында Каба тиктеп турган сүрөт бар да көзүмдө. Эч унутпайм да. Мага насип кылган экен. Кудай насип кылган экен. Мен ошондой ата-энелерим менен барып келдим. Ошол жерде ошолордун дуасын алып, ушундай жакшы мүмкүнчүлүк болгон. Андан кийин келип ошол жакта жүрүп, убакыттар өттү, бирок бир учур келди, мен ажыга барам деген чечим кабыл алдым жүрөктөн. Пандемия болбоду. Мен пандемияда көп чечимдерди кабыл алдым. Жашоо ушундай кыска экендигин түшүнүп, мен тез арада ушул милдеттеримди аткарып келейин. Себеби ажылыкка барбай, мүмкүнчүлүгү жетип, ажылыкка барбай жашоодон өтүп кеткен адам үчүн оор бир сөздөрдү уккандан кийин мен чечимди кабыл алып туруп мен кеттим. Ажылыкка барып, ажыда жүрүп ошондой бир ар кандай оор абалдар бар, башка абалдар бар. Бирок мен бардык абалдан ырахат алып атам да. Мени Кудай ошол жака чакыргандыгына, ошол жерде мен ошол болуп калгандыгым, бул өзүнчө бир ырахат. Чатырда жатамбы, жерде жатамбы, мага кароом жакшыбы, жакшы эмеспи, мен ырахат алып атам. Телефондорум өчкөн, аябай жакшы ибадат кылып жүрөм. Ошол ажылыкты аткарып бүткөндөн кийин менде бир ушундай бир сезим болду. Үстүмөн бүтүндөй нерсени алып таштагандай болду. Оор жүктөрдүчү, жеңил болду. Мен өлгөнгө даяр болуп калдым. Мен уже ушул нерсени сездим дагы. Мен айттым, мен мындан кийин мен ушундай уже 5 парздын 5-инчиси ошол болуп ошону аткардым депчи. Аябай өзүмө аябай жакшы бир жеңилдикти кабыл алдым да. Айткым келген нерсе, ажыга барыш керек. Мүмкүн болушунча эртерээк барыш керек. Буга чейинки көргөн силерде ырахат болушу мүмкүн, бирок ажыда андай ажы болуп парзды аткаргандан кийинки ырахат такыр башка да. Мен сөз менен айта албайм, аны сезиш керек, ошол жерде туруш керек да. Ушундай бир өзгөчөлүк бар да. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү бар кишилер эртерээк барсын. Канча жаш барса ошончо жакшы. Ошол. Мына буюрса 7-октябрда каттоо башталат. Иншалла бисмилля, ниеттенип аткан, оюнда болгон адамдар. Бисмилля. Себеби айтылат го, бул ажылыкка, умрага дейт, бир гана Алладын чакыруусу менен адамдар барат дейт го, бүт бай адамдар бара албайт да, туура колунда бар деп эле. Бирок элдерде ошондой бир суроо болот экен да, качан чакырууну алат депчи. Анан мага муну Жахалип досубуз айтып берген болчу. Анан, а когда он получает приглашение на умру и на хадж дейт? Тогда, когда он
услышал, что об этом заговорили дейт. Ошол жөнүндө бир жерде сөз болсо, ошол киши ошол жакта турган кезде маек болуп, ал дагы ошо кулагы угулуп калган болсо, Кудай таалам чакыруусун алды дейт да. Иншалла Кудурет чакырууну иншалла устасы алдыңыздарго дейм. Алды деген. Бирок Кудурет, мен сага айтайын, буга чейин деле сага көпчүлүгү балким айтып эле жүрүшөт, же болбосо ар кандай, же болбосо көрүүчүлөргө деле мисалы үчүн ажылыкка барып келгендер көрүп айтып жүрүшөт. Менде биринчи эле суроо болуп келгенде, менде биздин үй бүлөдөн менен бир чоң акам барган да. Мен келип туруп эле ошону жакадан алдым да. Мындай айткандачы, сөз мененчи, сен мага жеткирип айткан эмес экенсиң депчи. Сен эмнеге мага башта айтпадың депчи. Арадан 2 жыл өттү да. Ал барып келгенден 2 жылдан кийин бардым да. Анан мен ошондон кийин мен кийинки жылга 2 иним, апам да эжекем болуп ушинтип ошолорду жөнөттүк да. Мен ошолорду 4 кишиге ушунчалык жеткиликтүү айттым окшойт деп өзүмчө түшүндүрө алдымбы деп атам да, өзүмчөчү. Себеби мен ал жашоо аябай маанилүү экендигин түшүндүрдүм да. Маанилүү экендигин түшүндүрдүм. И барып келгенден кийинчи бир туугандарым сага рахмат деп айтчы да. Сен мынчалык бизге күйүп бизди сүдүрбөгөндө биз балким бара албай кала элек, бирок биз барып келдик. Аябай сонун болду. Бир башкача рахат байке. Башкача рахат да. Бүгүн ушулар аябай кайра рахматын айтышты да. Эми негизги рахмат Алла Таалага, бирок себепчи ушул баягы жеткирип айтышкандагы маанилүү экен. Баргыла деп эле койгондо болбойт экен. Ушуну колунан жедилеп 7 октябрь күнү түртүп барып чек алдырыш керек да. Кудайга шүкүр. Бирок ушул ажылыкты аткаруунун бир маанилүү жери бар. Айтылат го, биз балким 5 жолу ажылык кылсак дагы, бирок биринчиси парз катары өтөт дейт. Биринчиси. Эң биринчиси. Муну чалабыл аткарсаң дагы, толук идеально аткарсаң дагы, биринчиси парз катар, калгандары нафил кошумча болуп жазылат экен да. Ошондуктан биринчисин аткаруунун астында бир жакшы даярданып, бул жактан өзүбүз дагы изденип, көрүп барып, ал жакта да бир настройду жакшы коюп, ниетти жакшы коюп, таза коюп, ошону аткарышыбыз керек экен да, иншалла. Ошону дагы сунуштайбыз. Баарына буйруса, Кудай таалам насип кылсын. Деңиз байке, кошумча барбы? Болсо убактыбыз акырындап соңуна карай келип калыптыр. Кошумча сурай турган нерселерибиз болсо, ошол негизи бул кишилерден мындай жаштар келатат, өсүп келатат, анан мындай тажрыйбалуу киши катары жаштарга кандай мындай осуят айтат элеңер? Мен көп жаштар менен көрүшүп жүрөм акыркы күндөрү. Көпчүлүгү эле өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып башташат. Анан негизи кандай көйгөйлөр дегенде, көпчүлүгү эле ушул баягы көчөдөн үйрөнгөн система менен иш алып барганга аракет кылышат да. Мен айткым келет да, эгерде бул тармакта сен билимиң жок болсо, тажрыйбаң жок болгон болсо, шашпа. Жашың 20-да. Система бар ишканада иштеп, ошол жерде системаны үйрөнүп туруп, андан кийин бир тажрыйбаны алып туруп баштасаң, сен узагыраак барасың. Болбосо бүгүнкү күнү мисалы үчүн бизде ар кандай бизнес моделдер бар. Мисалы үчүн Дордойдун өзүнчө бир бизнес модели бар, дагы шаардык бар дегендей. Андан өйдө дагы бир ар кандай бизнес моделдер бар. Кайсынысын колдоносуң, мисалы үчүн ошол жерден өспөй туруп калган учурлар көп болуп атат да биздин ишкерлердечи. Ошон үчүн системалуу ишканада иштеп, системаны үйрөнүп, анан ошол өзүнүн ишин алып барса, мен оюмча жетишет. 25-30 жаштан кийин эле ушундай иштерди баштаса болот да. Ошон үчүн жаштар үчүн ушундай кеңешим бар. Ишкердик болуш үчүн коркпош керек, тобокелчиликти кабыл алыш керек и адилеттүү болуш керек. Өтө сонун нерсени айттыңыз. Себеби мындай караганда бүгүнкү күндө жаштар чындап эле мындай сиз айткандай башка бирөөгө иштебей эле түз эле дароо мындай чоң бизнесмен болгусу келет. Сразу эле дароо эле бай болгусу керек. Байгысы келет. И дароо эле мындай кыска мөөнөттө эле мындай ийгиликке жетиши керек да. Ушундай бир нерсе түшүнүк бар, ушуну туура жакшы нерсе. Устат бар, шакирт бар, чырак бар да.
бүгүнкү күндө чырак, эртеңки күнгү шакирт, кийинки очереддагы устат болот да. Ушул жашоодо дагы ушуну биз колдонушубуз керек да. Бүгүнкү күнү баланы, бүгүнкү күнү 20 жаштагы, 18 жаштагы баланы өзүнө эле жанагы ортого талпага киргизе бербей, бүгүнкү күнү ошого устат таап беришибиз керек. Кимдин жанында барып, кимди ээрчийт, кимден үйрөнөт бүгүнкү күнү, эртеңки күнү ким болгусу келет, ошол устат шакирт немени чыракты адаштырбай жетелеп кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн кеңешим ушундай бир өздөрүнө жашоодо устат кармаш керек. Өтө сонун нерсе. Кудурет мырза. Ушул кайра эле ошо бир агалардан уккан жакшы сөздөр айтты эле, баягы жаштар биз көбүрөөк таштай болбой, мындай губкадай болойлу деп. Таштын үстүнө канча тонналаган сууну кой, ал эч кандай бир тамчы да сиңирип албайт го. Ошондой эле губкадай болушубуз керек экен. Губкага таза сууну куйсаң, ал өзүнө ошондой сиңирип алат. Биз адам качан губка болобуз десе, качан мен билбейм деген экен да. Качан мен билем дегенде эле адам токтойт экен да. Ал таштай болот экен дагы. Канчалык мына Сүймөн Кокиде канчалык агаларыбыз бар да. Азыр биз бул жерге киргичейин эле канча нерсе менен сурап алдым. Бир жерде жолуксаң эле канча нерсени башынан өткөргөн нерсени сага 10 жылда башынан өткөргөн нерсени сага 1 саатта айтып берет да. Адамдардын тажрыйбасы мындай жакшы сөз бар го, акыл урдашты үйрөнүш керек да, мындайча айткандачы. Туура жол менен, агалар менен жакшы сүйлөшүп, кызматын кылып, улуулар менен, акылдуулар менен эле ушундай жүрөгүн жумшартып, алардын акылын мындай урдашты үйрөнүшүбүз керек да. Жаштардын эмеси ушуну үйрөнсөк эле биз токтобойт экенбиз. Бир аз таш болуп баратса, кайра өзүбүздү жумшартайлы. Жок, илимди өмүрдүн акырына чейин алып, өмүрдүн акырына чейин үйрөнүш керек экен. Ошол ар дайым ушу сурап Меккеге жетип деген сөздү эле сурап канча тажрыйба бар го, ушу сурап бир ийгиликке жетели деген. Ошол биринчи ошол, экинчи болсо ушундай бир шүгүрчүлүктө жашайын десек, баягы сиз сөздүн ортосунда айттыңыз го, шүгүрчүлүк бул аябай чоң нерсе, аябай жакшы нерсе. Биз чынында эле азыр биз мына Кыргызстан мамлекетибизде эле кандай сонун өнүгүүлөр болуп атат да. Мамлекетти башкарган адамдар кандай өзгөрдү, мамлекеттеги мына ишкерлер кандай өзгөрүп атат да. Мамлекетти элибиздин пейили кандай өзгөрүп атат. Биз өзүбүздүн ичибизден шүгүр кылып, мындай жакшылыкка умтулуп, жакшылыкты издесек, биздин Кыргызстаныбызда ушундай сонун жакшылыктар бар экен, ушундай сонун жакшы адамдар бар экен да. Ушул акыркы убакта аябай көп бир жакшы ишкерлер менен тааныштык. Биз Сүймөн Коки менен бир жыл мурун аттын үстүндө таанышканбыз да. Таанышып эле баягы жылдыз келишти. Канча бир 2-3 жолугушуда эле канча нерсе үйрөнүп алдым да. Дагы башка агалар бар. Канча жакшы ушундай жакшы адамдарды издесек, жакшы адамдарды табат экенбиз. Жакшылык издесек, жакшылык табат экенбиз да. Шүгүрчүлүк кылсак, жашообуз шүгүр болот экен. Ошого шүгүрчүлүк кылайлы. Айланабызда болуп аткан ушундай сонун жашоо, мамлекетибизде болуп аткан жашоо, бар жок нерсе ошондой сонун болуп атат. Ошо шүгүр кылайлы дагы, ар дайым үйрөнөйлү. Ошол иншалла. Рахмат. Кыргызда сөз бар го, жакшыга жанаш, жамандан адаш депчи. Ушул Кудай таалам береке берсин, Алла ыраазы болсун. Ушул убактыңыздарды бөлүп, жашоо тажрыйбаңыздан ушу жакшы бир сырларды, жакшы ой пикирлерди бөлүшүп өттүңүз. Буюрса биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул Заман подкастынын көрүүчүлөр жамаатына дагы пайдалуу болду деген чоң бир үмүтүбүз бар. Устаз, сизге чоң рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүүчүлөрүбүзгө рахмат. Буюрса көрүүчүлөрүбүз сиз дагы ушул видеолорубузду көрүп, пикирлериңиздерди калтырып, кошумча видеолорубузду бөлүшүүнү унутпаңыздар. Жакшылыкты жайылталы, айтат го. Жакшылыкты жайылтып, жамандыктан кайтаралы депчи. Буюрса Кудай таалам ушул ишке баарыбызды себепчи кылган болсун. Алла таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Учурдан пайдаланып биз дагы бир ирет Нурзаман курулуш компаниясынын жалпы эмгек жамаатына чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана биздин даамдуу досторубуз бар. Бул Додо пицца, адал пиццалар. Ошондуктан даам татып көрүңүздөр буюрса. Жана ушул куттуу студиябыз бул in-house monocarpet эмерек салону. Мына ушул жакта видеолорубузду тартабыз. Алла таалам ушул жамааттан да ыраазы болгон болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Заман менен бирге болуңуздар.